Adımızı söz Kırgız Respublikası'nın prezidentliğine talapkar Marmarov Adahan Kimsenbay işte. Geliniz. Rahmat. Assalamu alaikum hurmatly ağalar. Apalar, eceler, karındaşlar, barыңızдар hoş geldinizler. Bazarga Kuday berekesin versin. Jarmımız sattık, jarmımız aldık. Doğru. Bugün aşınday gün mü? Daim ушундай жакшылыктарда тапкандарыбызга Аллах берекесин берип, кубанычтарда жолуккан күндөрдү насип эткен болсун. Өткөндө аркы четтен берки четке карай туруп өткөрдүк эле. Жыйынды, жолугушууну бүгүн ушундай. Бирок момундай нерсени жасап койгонуңуздарга эч көөнө албайм. Мындай сүрөт тартып койгондорго муну жасап аткан азаматтар болсо керек. Муну Абсамат мырза менен Санжар мырзага ыраазычылык билдирип коелу. Мен ушундай ушундай нерселерге такыр көнө албай койдум. Кээ бир кишилер бар экен, ушундайларды жасап, экиден үчтөн жасатып, бири бүтсө экинчисин өткөрүп, ушундай көрсөтүп аткандарга биз жөн эле мындай дөңгө чыгып алып эле сүйлөй бергенди жакшы көрөбүз. Элдин арасынан эле ушундай эле болуп жүргөн күндөрдү Аллах насип эткен болсун бизге. Биз ушундай бир кезексиз президенттик шайлоого аттанып калдык. Кезексиз шайлоо болуп атат. Ушул кезексиз шайлоонун кереги жок, ар бир нерсе өзүнүн убагында болсун деп ушул жерде өткөндө азыр бүгүн Каракулжада эсептеп көрдүк. Мырзакеде 28 сентябрда өткөргөн экенбиз жолугушуу. Не сиздер менен? Андан бери 2,5 ай өтүптүр. Ошондо айттык эле биз. Шайлоо таза өтпөсө Кыргызстанда тынчтык болбойт деп. Бүгүн кече баштагы күнү 3 күндөн бери ушул Ош областында жүрүп көрүп атабыз. Баягы биримдик деп жүргөндөрдүн баары башка жака бурулуп алып, башка жака чуркап атат дейт. Мекеним Кыргызстан дегендер менен экөө биригишти дейт. Баардыгы бир атанын балдарындай деп айттым эле го сиздерге. Аларга баары бир ким үчүн чуркаш, бирөө үчүн акыры чуркаш керек. Биздин туруктуулугубуз ушунда турат. Мындан 10 жыл баштапкы сүйлөгөн сөзүбүздү бүгүн койсо дагы бүгүнкүдөй угулат. Биз кыйшаюусуз келетабыз. Ушул жолугушууда айттым эле мен. Революцияны жасайлы. Ак таяк, көк таяк болуп бири-бирибизди куушуп жүрбөй, калемдин учу менен маданияттуу жасап коелу деп кайрылдым эле сиздерге. Эсиңиздерде барбы? Бар эсибизде. Бирок андай болбой калды дагы. 5 октябрда, 6 октябрда бири-бирибизди кубалашып, таякташып, урушуп, мушташып, олтуруп кайрадан бийлик басып алууга мажбур болду. Ошондон берки келаткан өмүрүбүздүн баары мыйзамсыз. Биз муну мончого тизгендей кылып тизип, жакшынакай кылып БШКга жиберип койдук. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Кыргызстанда канча юрист болгон болсо, бүтүндөй баарынын пикири бирдей. Бүгүнкү иштеп аткан жогорку кеңеш мыйзамсыз. 28 октябрда алардын мөөнөтү бүткөн, андан берки иштеп аткан ишинин бардыгы мыйзамсыз. Аллахтан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп, 10 январда буйурса биз барып калсак, 28 октябрдан кийинки чыккан бүтүндөй чечимдердин баары жалган деп, мыйзамсыз деп жокко чыгарабыз. Муну конституцияга өзгөртүү түзөтүү киргизебиз деп референдум өткөрүп атканы дагы мыйзамсыз. Муну мен кыргызча сиздерге көптөн бери, биринчи күндөн бери айтып келатам. Мага ишенбейсиздер, бирок Путинге ишенесиздер. Путин баштагы күнү айтты. Телевизордон көрдүңүздөр. Не деп айтты? Кыргызстанда постоянная чехарда деп айтты.
Çıkarda деген sözü, bul başalamandık деген sözü. Bul beybaşlık деген sözü. Bul mıyzamsızlık деген sözü. Bul beytartipçilik деген söz. Doğru mu? Çıkarda деген söz ушундай. Men эле айта бербей, ошо кишини айтып койгон үчүн ал кишиге ыраазы болуп атам. Эми ишенебиз. Биз мыйзам, ыйман, тартип деп келатабыз. Тазалык деп келатабыз. Мына ошол кээ бир учурларда суроолорду көп беришет да. Ушул экөөңөр биригип алып туруп эле иштешсеңиздер болбойбу дейт. Болот, мыкты болот. Бирок эгер ошолор азыр иштеп атабыз, бийлик биздеги азаматтар конституциялык талаага кирсе, мыйзам менен иш алып барса, биригүүгө даярбыз. Маселе жок анда. Андай жол менен барбай, баарын өзүбүз билебиз деген жол менен кетсе, биз ага бара албайбыз. Биз бийликке муктаж эмеспиз. Аны биз 5-октябрда далилдедик. Жападан жалгыз парламентке өткөн партия катарында эч кандай акча каражаты жок, таза маңдай терибиз менен өтсөк дагы Ала Той антында мен не деп жарыяладым? Шайлоо арам өттү, таза өткөн жок, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп айттым. Жалгыз партия бүтүн Кыргызстан ушуну жарыяладык. Ушуну менен эмнени далилдедик биз? Бизге мандат эмес, бизге ариет, намыс керек. Бизге чындык керек, бизге тазалык керек деп. Эми президенттик шайлоого баратабыз, эмне үчүн? Мына ол телефондон баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзүмдү угуп атасыздар. Ошон үчүн аларды кайталабайын. Жакка жаттап алсаңыздар керек. Парламенттик шайлоодо кандай программа болсо, президенттик шайлоодо дагы дал ошондой программа. Биз кылдай кыйшайбысыз барабыз. Кече бир партиянын кызыкчылыгын, 2 күндөн кийин башка партиянын кызыкчылыгын деп аяка бияка чуркабайбыз. Ошон үчүн суроолорго жооп бергенге өтөлү, убакыт аябай тар. Кыдыра турган жерлерибиз өтө көп. Анын үстүнө жанагы базардан саткандар дагы алгандар дагы тезирээк үйгө жетишине ээлеп эстеп отурасыздар, ошо каалап турасыздар. Чу дегенде эле суроо жоопко өтөлү. Саламатсызбы Фадахан Кесенбаевич, сизге бир суроо бермекчимин. Себеби сизди колдогон адамдарыңызданбыз. Учурда сиздин Кыргыз Республикасынын президентинин талапкер катары койгондугуңуз үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол мезгилде сиздин Москвага барып, НТН телеканалында сүйлөгөн сөзүңүздү элдер түшүнбөстөн башкача ойдо болушуп, бизден сурап атышат. Ал сөздү билесиз да дейт. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек деген сөзүңүз, ошон үчүн жогорудагы сөз элге түшүндүрүп койсоңуз сураныч дейт. Ошону түшүнбөдүңүздөрбү? Кыргыз болуш үчүн, орус болуш үчүн биринчи кыргыз болуш керек дедим мен. Неге айттым мен? Муну мен айткан жокмун. Муну легендарлуу болуп калган Салижан акам айткан. Салижан ака Жигитов деген болгон. Жаштар билбей калдыбы? Орто муун, улуу муун билет. Кыргыз тил адабият илим ошол академияда Кыргыз тил адабият институтунун директору эле. Ошо кишинин учкул сөздөрү бар, керемет сөздөрү бар. Ошо киши айткан: Кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт деген. Туура айтканбы? Демек эмне деп жыйынтык чыгарышыбыз керек? Кыргызга биринчи орусча сүйлөш керек деп чыгарып атат. Мен ошону айттым. Кыргыз болуш үчүн биринчи орус болуш керек. Бир нерсени түшүндүрүш үчүн орусча түшүндүрүш керек. Ошондо ишенет. Мен муну жөнөкөй жолу менен кече Оштогу жолугушуда айттым эле. Биздин ушул кандай десем, мына жак Красный маяк бар, Красный маяк айылында бир таап чыкса, Красный маяктыктар барбайт ага. Туурабы? Башка жака барат. Арабанга, Кара сууга, канчалык алыс болсо, ошол тааптын кадыр баркы ошончолук бийик болот. Өзүбүздүн айылыбыздан молдо чыкса, ага жаназа окутпай туруп, башка айылдан алып келип окутушубуз керек болот.
Biz ушундайбыз, айтылачы айланайын. Же жалгыз мен ушундаймынбы? Анан эмнеге сурап атасыңар, түшүнбөй атабыз деп. Кандай түшүнбөй калдык ушуну? Бизге башка жактан бирөө келип айтса, ошондо жакшы түшүнөт деген мааниде айттым мен. Түшүндүңүздөрбү? Андан да тереңирээк түшүндүргүм келсе, мен өткөндө айттым эле. Эгерде Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармасы Францияда чыкпаса, Кыргызстанда анчалык популярдуу болмок эмес деп айттым. Бизде Кыргызстанда атың таанылыш үчүн башка жакта таанылышың керек биринчи. Ошон үчүн ата бабаларыбыз эмне деген макал калтырды? Басмайылдын тардыгын дейт. Ээси билбей ат билет дейт. Эр адамдын мыктысын эли билбей жат билет дейт. Ушул. Мына ушул макалды башкачараак кылып түшүндүргөнгө аракет кылдым да мен. Ошондуктан бизде орус тилин жоготобуз, орус тилин макамын жоготушубуз керек, англис тилин киргизишибиз керек деген азаматтарга айттым мен. Биринчи кезекте биз ошол орус тилин мыктылап өздөштүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Орус тилди канчалык жакшы билген болсок, ааламга жол ошончолук ачык болот деген мааниде айттым. Түшүнүктүүбү? Жакшы. Ошол НТН деген телеканалга көптөгөн суроолоруна жооп бердим эле. Момундай керемет жооптор бар эле. Ошонун ичинен таңдап сууруп ушуну гана таптыңарбы, Азамат. Керемет элбиз. Ага бааны ошол орустун саясатчылары бериптир. Кыргызстанда ушул сыяктуу ар бир суроого так даана жооп берген саясатчы бар экендигин билбептирбиз деп баа беришип туралар. Мана ушунчо жерден ушундай болуп өзгөнгө келсем, өзгөн бир нерсесин таап алыптыр. Ай Азамат. Урматтуу Мадумаров дейт. Биздин ишеничсиз да дейт. Рахмат. Экинчи эмнеси ушул мамлекеттик думасы бар, Россиянын жогорку кеңеши. Ошондо 2 жолку чакырылыштын төрагасынын орун басары болгон академик сүйлөптүр, кече интернетте жүрөт, Сергей Николаевич Бабурин деген. Ошол айтып атат. Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар өтө сейрек дейт. Бир кемчилиги бар дейт. Он слишком честный дептир. Ошол жетишпестиги мунун деп, көрдүңөрбү? Ошол Сергей Николаевич айткан экен, ишендиңерби эми? Экинчиси, дагы бир профессор, Ломоносов университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Александр Львович Кобринский деген айтыптыр, интернетте жүрөт. Кыргыз-казак чегарасын бөлүп атканда Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар СНГда калбай калды деп атат. Мыкты саясатчы деп атат. Бир ок атпай, Азербайжан менен Армениядай кылбай, Кыргыздын пайдасына, 2 есе пайдасына маселени чечип койду деп тарых илимдеринин доктору Кобринский айтып атат. Ишендиңерби эми? Ошон үчүн көп убакытты кетирип кыйналбай эле биз эмне иш кылып атканыбызды башка элдер айтыш керек экен бизге. Баягы табыпка ишенбегенде эле башка жактын табыптарына барыш керек экен. Ушундай болуп калдык тилекке каршы. Урматтуу Адахан Имсанбаев таза шайлоо болбой келген. Болбой калган айдан ачык маалым болуп калды. Мына жерде мындайлак сөздөр жазылыптыр. Эми мен кандай жазсаңыз ошондой окуйм. Урматым менен Бактыгүл дейт. Мен ушул сөздөрдү такыр колдонбостугуну талап кылат элем. Кайсыл Кыргызстандын кай жеринде болбойн. Азыр эле Мырзакеде чыгып сүйлөп атканымда бир мисалдарды келтирип өттүм эле. Түштүк эле старттар деп айтса дагы кошоматчылар ээрчип өзгөн акимибизди алмаштырып, мекенчил партиядан отургузуп, кечеги жолугууга жолду тазалап, милицияларды жолго тизип, докладдарын даярдап берди. Башка талапкерлер акча коротуп, убаракерчилик тартып калбайбы дейт. Өкүнүчтүү. Эртеңки келечек үчүн, жаркын жашоо үчүн сиздин президент болушуңузду чын жүрөктөн каалайм. Урматым менен Бактыгүл дейт. Рахмат. Бактыгүл
Ejemsizби, карындашымсызбы, жеңемсизби, аман болуңуз, бар болуңуз, мугалим болсоңуз керек. Биринчиден, жанакындай деп жаман сөздөр менен айтып аткандар ал адам эмес, эл эмес. Фейктер чыгып атат. Мына ушул соңку 40 күндөн бери ушул телефон деген бале чыккан, ушул фейктер башкарып атат Кыргызстандын элин. Ага көңүл бурбагыла. Биз нарынданбызбы, чүйдөнбү, көлдөнбү, таласпы, ошпу, баткенби? Биз касиеттүү Кыргызстандын элибиз. Өзбөгүң барсынбы, орусуң, карысың барсынбы, дунган, уйгуруң барсынбы, кимиң болсуң да Кыргызстандын калкысың. Мен үчүн эч айырма жок. Айырмасы жок. Бирок мына ушул нерселерди аябай катуу күчөтүп, күндөн күнгө ыркыратып аткандар жазасын Аллах берсин. Алардын жазасын Аллах берсин. Ушул эми биз бөлүнүп атабыз дейт. Бөлүп атат. Жок, эч качан бөлүнбөйт. Мына караңыздар, Өзгөн районунда ошол мага атааңдаш болуп аткан жигиттин атын жетелеп чуркап жүргөн жалаң менин инилерим го. Туурабы? Ошол Өзгөндүн азаматтары го. Штабтарды ачып, баарын жасап чуркап аткандар ошолор го. Кече алар тек гана атты жетелеп башка жака чуркап кетип барды эле, бүгүн бурулуп алып бул жака чуркап атат. Аларга баары бир эптеп чуркаш керек. Мына ушундай да. Эми намыс болбосо ушундай болот экенбиз. Кече биримдик деп кыйкырышып аткан. Мекеним Кыргызстанбыз деп кыйкырышып аткан. А бүгүн башка жака чуркап баратат. Аман болсун. Өз абирлери өзүндө болсун. Анан мына ушул Мадумаровдун ушул киши гана жарайт, ушул киши гана президент болуш керек деп менин штабымды башкарып отурат ким? Теңиртоолук нарындан Кыргызстандагы эң көп мыйзам жазган, эң мыйзамды керемет өздөштүргөн саясатчы Кадырбеков Шымбай Дүйшөнбеевич деген. Анын орун басары ким? Анын орун басары Масалиев Исхак Абсаматович деген. Биз ушундай тажрыйбалуу, сабаттуу, акылман, чынчыл, таза инсандар менен баратабыз. А жанагында ат жетелеп жүгүргөндөргө карабаңыздар, аларга баары бир. Эртең биз келип калсак, өгүз жетелеп дагы жүгүрүшөт ошолор. Биринчилерден болуп жүгүрөт, караңыздар ошону. Мен өткөндө мына жерден келатканда көрүп атам да, ар 10 метр жерде бир сүрөттөр илинип турат да, жолдун бүт ээлеп турат. Мына жерде туруп сиздер менен жолугушуп атканымды айттыңыздар эле. Силердин сүрөтүңөр жок деп. Биздин сүрөт силердин жүрөгүңүздөрдө деп айтканбыз. Дагы да ошол сөздү айтам мен. Караңыздар ошондо. Элдин көпчүлүгү бата кылып койсо ушундай болуп калат экен. Алар ошол тал теректи, столбаларды кучактап көчөдө калсын дедик эле. Тооба кылдым, 5-октябрдан бери көчөдө алар. Тооба кылдым мен ошону. Шайлоо таза өтпөсө кандай болот деп сурадыңыздар эле. Шайлоо өтпөсө орун алмашабыз дедик эле. Бүгүн түрмөдөгүлөр бияка чыкты, бияктагыларды түрмөгө киргизип атат. Таза шайлоо өтпөсө дайым ошондой болот. Ушунан Кудай сактасын, элибизге инсап берсин, бийликтегибиз деп отурган азаматтарга ыйман берсин, жакшы, туура, таза жол менен өсүп, ары карай элге, башка элдерге тең болгон күндөрүбүздү насип эткен болсун. Рахмат, Бактыгүл айым. Кудай буйрса, баягы докладдарын даярдап берип атат деп атасыз. Эми докладдарын даярдап бербесе, алар эмнени айтат? Эмнени сүйлөйт? Мен сунуш кылдым эле. Дагы бир жолу кайталайм. Ошондой докладдарды даярдатып, даяр болгон кагаздарды окугандан көрө, момундай болуп суукта аталарды, энелерди, апаларды кыйнагандан көрө, күндө кечинде КТРдан телетаймаш кылса, сиздер элекке салат элеңиздер. Айрыкча өзгөндүктөр биз электи жакшы билебиз. Калта күрүчүн башка кылып, девизирасын башка кылып элек берет элек. Акшак-пакшактардан бери жакшынакай кылып, бул бозого кетет, бул шөйлөгө кетет, бул кордо кылабыз. Муну кудалар келгенде аш басабыз деп өзүнчө аспияттап. Биз элегенди жакшы билебиз. Мына ошондой элдин элегинен өтүш үчүн сиздер ысык үйдө отуруп, жамбаштап, чай ичип,
маңдайыңыздар терде олтуруп биздин сөзүбүздү угушуңуздар керек эле. Ошондо салыштырат элеңиздер. Ошондо шайлоо эмес тандоо болмок. Сиздер тандамаксыздар. Мунун сөзү дурус, мунун ою дурус, мунун көзү дурус. Ошон үчүн тандоо дейт бул шайлоону. А момундай кылып сүрөттөрдү мыктылап илип коюш, ал тандоо эмес. Ал болбойт. Мына ушулар ар бири Бишкекте 80 000 сомдон турат экен. Биз келечекте Кыргызстанды саздан чыгарып кете турган азамат жигитти тандап атабызбы же сулуулардын конкурсун өткөрүп атабызбы? Не кылып атабыз? Ойлоңолучу. А сулуулардын конкурсун өткөрүп атабыз десең, бир кишиден башка конкурска катышкан эч ким жок экен го. Жок, ал жерде 18 талапкер бар дейбиз. Бишкектен бери келатам. Кайсыл жерге барсаң, бир эле кишинин сүрөтү турат го. Анын кантип тандайбыз? Ошону жыйынтык чыгаралы, туугандар. Эгерде ошол сүрөттөрдү илүү менен ар бир тал теректи кучактоо менен шайлоо өткөрө турган болсок, кечеки 5-октябрдагыдай болот. Кана, эч бир тал теректи калтырбастан башка партиялар тиздиле. Не болду? Жардам бердиби? Жок. Ассаламу алейкум дейт. Болот Ибрагимов, Ертай Орозобак, Максим Золотых, Ерулан сыяктуу блогерлер тууралуу оюңуз. Мени кечирип койгула, мен ушул атаган блогерлердин бирөөнү да билбейт экенмин. Мен ушул күнгө чейин муну телефонду ким жакшы билет? Мен телефондун текшерип көргүлө 1 секунд эч бир социалдык желеге кирбейм. Менин колум да тийбейт буга. Киргим да келбейт. Мен кирбейм ушуга. Ошондуктан сиздер атаган адамдарды билбейт экенмин мен. Жакшы кылышыңыз. Ал эмес телевизордон чыккандар келип мага суроо берип калат. Ким эле десең, мен тааныбайсызбы дейт. Кечирип коесуз, неним балам тааныбайт экенмин десем, мен паланчы деген көрсөтүүнү алып барам го дейт. Кайсы телеканал деп сурайсың? Себеп мен сиздер менен биргеликте 20 жыл башта айтканмын. Кыргызстандын телекөрсөтүүлөрүн көрүү ден соолукка зыян деп. Кайсы көчөдө жүрөсүң? Мен 20 жылдан бери карабайм. Бир телеканал карабайм, айланайын. Мен азыр өзгөндөн. Блогер деген ар кандай болот? Мына Россиядан чыгып атышат. Блогер болуп. Биздин Кыргызстандан мына азыр эле ушул жерде жүрдү эле Калмамат аке деген бар. Мен жана Мырзакеде айттым. Ушу кишинин баракчасына дагы кирип көрө элекмин мен. Адахан инем, мен сени кең келечек ойлогон, эл ойлогон инсандарды Кудай берген баласысың. Алга дейт Таштемир. Кашкатеректен дейт. Рахмат. Таштемир мырза. Кароол айыл өкмөтүнөн дейт. Аренда жерлерди жалаң байлар ээлеп алган. Карапайым элге эч нерсе жок. Чара көрөсүзбү дейт. Мен чара көрүп койгонмун. Ошол чараны туура пайдаланыңыз. Ошол чоң чөнтөктүүлөр суулуу жакшы жерлерди ижарага алып албасын деп, жер кодексине өзгөртүү киргизип, дыйкан алат деп койгонбуз. Мен депутат болуп жүргөндө ар бир айыл өкмөткө барып текшерчилем. Улуу муун аксакалдар эсиңиздерде барбы? Мадумар дагы келеби экен деп туруп жадап калган элеңер чогулуштардан. Ошондо кор кылган экенсиңер да мени. Депутат аркаңардан издеп келчилер. Азыр депутатты издеп таппай атасыңар. Нени кор кылсаң ошого кор болосуң дейт. Ошондуктан жанакы жерлерди кимдир бирөөлөр туура эмес алып, аны суб арендага берип аткан болсо, айылдык кеңештин депутаттарына кайрылыңыздар. Мыйзам боюнча жерди ижарага ким алса, ошол иштетүү керек. Алган жерди кайра бирөөгө суб арендага бере албайт ал. Ошондо өзгөндө жыйын өткөрүп мен эсимде бар айтканмын. Милициянын начальниги, прокурор, сот, акимдин орун басары, аким, ошолор бүт жерлерди алып алышкан экен. Дыйкандардын терисин сыйырып, 5 эсе кымбат кылып, бөлүп 20 сотиктан
ижарага берип калган экен. Болгонбу ушундай окуя? Болгон. Кече эле болгон. Биз унуттук азыр. Азыр эгер кайра башталган болсо, демек Мадумаров 10 жылдан бери депутат эмес экен деп билгиле. Барбы? Демек кайрадан биздин келишибизге туура келип калыптыр. Ошолорду ордуна коюш үчүн. Ошон үчүн бизде тазалык деп сайрап атабыз, мыйзамдуулук деп сайрап атабыз, адилеттүүлүк деп сайрап атабыз. Биз келсек бардык ордуна түшөт, Кудай кааласа. Мен айтпайм, көпүрө курам, жол салам, антем мынтем деп. Жок. Мына азыр биз жолдон келе атсак, милициялар биздин машинаны тосуп атат да. Эл күтүп атат, шашып атат деп биз өтүп кетсек, артыбыздан кууп келип, анан токтотуп атат. Билет го менин машинамдын номерин, айланайын. Неге ушундай кыласың, Садагам? Не деп келесиң, айтчы мага. Чогулушка барбай калсын дейсиңби? Эл күтүп тарап кетсин дейсиңби? Неге ушундай кыласың? Айнанайын, жөн эле баягы каракчынын кууп келеткандай кылып, жолдун чекесине тосуп машинаны, ой, Чолпонбай Төлөбердиевдер. Карап олтуруп там бересиң ошондойлорго. Мына биз ушул дароо коргондон бери келатабыз. Милициянын баары бирдей эмес. Кээ бир жолдон өтүп келатсак, ушу биздин машинаны көргөндөр чест берип атат. Смирна туруп чест берип коюп атат. Андан ал кичүү болуп кеткен жок. А мына өзгөнүн милициясындай болуп, артыңдан кууп келип, сен арстан болуп кетпейсиң, айланайын. Кызматты башкача көрсөт. Кабакты ушундай салып алганы таңдын көрөйү. Аман эле бол, айланайын, аман эле бол. Ошондой эмне дейт агай, билесизби? Лөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат деп коет. Мына. Саламатсыз Бадахан аке дейт. Мен сизге жолугуу үчүн колдоо максатында Чаткалдан келдим дейт. Сиз биздин ажообуз болосуз, Кудай кааласа, ак жол дейт. Рахмат. Мына ошол Зергерден келгендерге, Ири суудан келгендерге, Кайраттан келгендерге, Аюудан келгендерге ишенбесеңиздер да ушул Чаткалдан келгендерге ишенип койгулачы. Мага кээде атайын издеп келишет. Биз Аксыдан келдик. Биз ал жактан бул жактан келдик. Чогулушуңузга чыгып кайрылуу жасап берели деп мен ошолорду чыгарбайм. Эмнеге? Жаман ой кетет. Мадумаров өзү уюштуруптур деген ой кетет деп корком. Ак дили менен, ак жүрөгү менен келишет, мен кечирим сурайм ошолордон. Биз кайрылабыз дейт. Жок. Мен жок жерде жыйналып отуруп, чайканада, башканада, кайсы жерде болсоңуз сүйлөшө бериңиз. Бирок мени менен келип чогулуштарды андай кылып кайрылбаңыз да, себеп эл туура эмес түшүнүп калат деп ойлойм. Коркосуң. Жаңыраак кийим кийгенден да коркосуң го. Мен өткөндө теледен айттым го. Бир досум бар. Жакшынакай болуп кийинип алыптыр. Ой, пальто куттуу болсун дедим мен. Десем, 7 жыл болду дейт. Биринчи көрүп атам десем, анда директор болуп иштейт элем да, ушу директор болуп кийип алды деп айтат деп коркуп кийбей жүрдүм эле дейт. Ай, аман бол кыргызым, айланай. Кийингенден коркобуз, той бергенден коркобуз. Биз бир нерседен коркпойбуз. Аллахтан коркпойбуз, калгандан баарынан коркобуз. Кандай дейсиздер? Кудайдан гана коркпойбуз да. Ырыскыны берип аткан, бүт бардык бутуңду, колуңду, көзүңдү, ашказаныңды иштетип аткан жараткандан коркпойбуз дагы, кошунадан коркобуз, акимден коркобуз, айыл өкмөттөн коркобуз. Жалаң эркектер көбүрөөк отурасыңар, мен сиздерге уялбай эле айтып коеюн, аялыңыздардан да коркобуз. Эң катуу корккон ушу аялдардан коркобуз. Туурабы? Канчага чыктың? 23-кө чыгып эле коркуп калдыңбы? Көрүп атам? Туура, башкалардан сабак ал. Өзүңдүн башыңа келгенде кеч болуп калат. Азамат, бирок 23 жашта мындай ишенимдүүрөөк жүрө бер, балам. Коркуп турган күндөр алдыда. Жакшылык болсун, тамашалар болсун,
кичине үшүп турганда анча-мынча э. Ата саясат деп эле бардык нерсе жаман болуп баратат, Кудай сактасын. Барбы суроо? Жок. Айтыңыз. Микрофон барбы? Çöntökçü var kaldı. Bilip suyunu kettem kalsın herhalde. Öyle. Ben çıkardır. Seslendir öyle. Sonra gel. Yurdayım dep dursa. Ulan meselesi. Özgün жеріне құш келіп садағым Кипсович. Рахмат. Мен 42 шайлоодо президенттикте дагы парламентке дагы сиз биринчи орунду алган Кызыл Ыйкан деген айылдан болом. Кош келдиң анда. Сен кош келдиң Суроо. анда. Мен сиздин президенттик башкаруусун колдооңузду билем, айтып жүрөсүз. Мен оюмда болот. Биз сизге ишенебиз да. Сиз ушундай кылабыз десеңиз, сизге ишенебиз. Ошол колдоо коюп берем, лицемен коюп берем. Даярмыз сиздин. Бирок сизден кийинки келе турган президент, начар президент келип калса эмне кылабыз? Парламент деген бул кокус жаман президент келип калса, ошого туруштук бере турган орган да туурабы? Айтам. Андан көрө ошол парламентке бара турган депутаттарды билем мыйзамды жакшы жазасыз, чыкытасыз. Сонун мыйзамдарды жазып туруп, азиздардын башын байлагандай мыйзам менен байлап туруп, таза бара турган кылып койсок болбойбу деген ой да. Жакшы ой. Биз мыйзамды адамга карап жазбашыбыз керек да. Мыйзам же бар же жок. Эч качан адамга карап мыйзам жазбашыбыз керек. Мына азыркылар ошондой болуп атат да. Мынол берене мага жагат, бул иштеп турсун. А мыноо беренеси чатак экен, мунун иштешин токтотуп туралы дегендер да. Атың ким? Данияр. Кеп мыйзамда эмес, кеп адамда. Адамда. Азыркы президенттерден 70 эсе күчтүү укугу бар. Турдакын Усубалиев деген Кыргызстанды жетектеп кетти. 24 жыл Кыргызстандын жетекчиси болду. Бир өтүк оңдой турган күркөсү жок кетти. Андан кийин Абсамат Масалиев деген келди. Бир нан сата турган дүкөнү жок кетти. Алардын ыйгарым укугу азыркы президенттерден 70 эсе күчтүү эле. Жоопкерчилиги 7000 эсе күчтүү эле. Мына биздин Өзгөн районунда эмгек кызыл туусун 2 жолу жеңип алган районубуз. Вагинур Талипов деген иштейт эле. 9 жыл биринчи катчы болуп кетти. Вагинур Талиповдун машинасы жолдон кетип баратканда эмес, Алайбек Мамасадыковдун машинасы келетканда көчөдө ыйлап аткан балдар дагы токтотуп коет эле апалар. Туурабы? Мына ушул жерде, ушул чарбада ким жана Макаров Коньков деген иштеп кеткен, э? Жазыда. Жазы деп айтам мен, силер ясы дей бересиңер, мен жазы деп айтам. Мына ушу кишилер Өзгөндөгү ушундай бир керемет канча миң тонна эт тапшырат элек Ош эт комбинатына. Азыр мына жерде бүт айыл болуп кетти ошол. Мына жерде мыкты ферма бар эле. Эң акыркы директор болуп ушул жерде сатып алды Маматович иштеп кетти окшойт, э? Алайбек Мамасадыков иштеп, кийин иштеди ал киши. Кийин чарбалар бөлүнүп кетип башка болгондон кийин. Каримов иштеди ошондо. Мына эми караңыздар. Кеп адамда, мыйзамда эмес. Эгер адам өзү моңол жагынан көкүрөгү ток болгон болсо, мыйзамды бекем кармаса, болбосо караңыздар, кече ушул Мадумаров деле кирип алса болот эле деп мага көп киши нааразы болду. Мен айттым, мыйзам талаасына келсеңер кирем кош кол деп көтөрүп алам дедим. Мыйзам талаасынан чыгып кеттиңер дедим. Конституцияны тебелеп атасыңар. Мен силер менен чогуу боло албайм деп айттым. Ошондуктан президенттик башкаруу болуш керек деп мен 10 жылдан бери жалгыз калып тепки жеп келдим. Менин идеяларымды азыркылар көчүрүп эле алып атат, бирок мен ак таза жол менен барыш керек десем, булар тебелеп тепсөө жолу менен барабыз деп атат. Айырмасы ушул эле иним. Башка айырмасы жок. Дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Сталин, дүйнөнү дүңгүрөткөн Сталин.
каза болуп калганда дүйнөнүн бардык президенттери келишкен жаназасына, биздин тил менен айта берейин. Карап айткан экен да, өтүгүн алмаштырып койгулачы деп. СССРдин жетекчиси болуп турган кишинин ушундай өтүк менен көмгөн уят, эл көрсө уят болот деп, жакшы бир өтүгүн кийгизип койгулачы десе, бир эле өтүгү бар экен абалар. Анын дагы кончу жамалган экен. Аны дагы өзү жамаган экен, нукра өтүкчүнүн баласы катарында. Эми биздин тил менен айтканда, мындай бир бата кылып, бирдеме сой берели деп караса, эсебинде 37 рубль бар экен. 43 рубль, 37 рубль экөөнүн бирөөсү ката кетпей. Башка тыйыны жок экен. Демек кеп адамда экен да. Конституцияда эмес, мыйзамда эмес. Адамда. Биз адам тандай албай атабыз. Конституция жерге кирсин, 10 жолу алмаштык, аны менен мүйүз чыккан жок башыбызга. Адамда. Мына Исхак Разаковичти караңыздар. Эч нерсе таппай калганда, ошондо дагы биздин азаматтар болгон экен, фейктер. Азыркыдагыдай фейктер. Кандай кылган? Жалган сыйлап, кучактап, куттуктап келип, жеңебизге бир тон белекке берген экен. Ошол тондун жакасыны сөгүп алып, жакасына кагаз жазып, киргизип, кайра тигип коюшкан экен. Москвадан киши чакырып, далилиңер барбы дегенде, ушул жерди ачып, көрсөтүп, далилдеп беребиз деген экен. Мына ушинтип күйдүргөн экенбиз биз азаматтарды. Ошонон кийин Разаковдун жүрөгү каттуу ооруган. Өзүнүн аялы, мен сатып алдым деп койсо керек да. Муну биз белекке бергенбиз, кантип далилдейсиңер десе, алып, Россиядан, Москвадан келген комиссиянын алдында алып, жакасын, жанагы жерин сөгүп, баягы жазга момундай кагазды сууруп чыгышкан экен. Адамда илля көп. Биз ушинтип мыктылардын мыктыларын дайым жала жабуу менен жеп келген эл экенбиз. Эми ар бирибизге инсап берсин. Дагы бир жолу айтам, кеп конституцияда эмес. Азыр айтышып атпайбы? Коррупция менен күрөшөйүн десем, конституция мешайт этип атат дейт. Конституциянын тиешеси жок. Ак үйдү курчап турган чабыранын кимге мешайты бар эле? Жок эле го. Эмнеге аны 40 кыркытып атабыз? Эртең каяктан чыгат ал? Адахан аке, биз Каракулжанын Сары Булак айыл өкмөтүнөн Высокогорныйга өткөрө аласызбы? Балыков дейт, жок. Сары Булакты өткөрүш мүмкүн эмес. Мен дагы ошо Бабурин айткандай, слишком честный болбойчу, өтөт айланайын, өтөт. Мени шайлагын 11-inde өтөт деп койсом болобу эле? Мен анта албайм. Биз укканбыз. Айлыгыбыз 25 000 болгонун. Пенсиябыз 11 000 болгонун укканбыз. Биз анта албайбыз. Лабиз дегенден коркобуз. Элге ваада бергенден коркобуз. Сары Булак айыл өкмөтү мыйзам боюнча 1950 метрден жогору болуш керек деңиз деңгээлине. Союздун мезгилинде 1600 метр эле. Мына ошол биздеги Өзгөндө, Каракулжада, Ош областы, бүтүн Кыргызстанда бийик тоолуу аймактарга өткөрүү, ошолордун метрин түшүрүү боюнча дагы мыйзамдын автору ошол Ишенбай Кадырбеков, биздин колубуздан чыккан мыйзамдар ошолор. Бирок Сары Булак ага туура келбейт. 1500-1600 метр болсо керек, бирок 2000ге жетпейт. Адахан Кимсанбаевич, мыйзам баарына бирдей. Эмнеге сизди тоспос керек, башкасын тосуш керек? Сиз каркыраны саткан болсоңуз, сизге кандай мыйзам керек дейт. Тоспош керек дегенди кандай айтып атасыңар? Ошо аким тосуп алыш керек эле деп атасыздарбы? Ошондой аким барбы жүрөгүндө бир жолборстун кылы бар? Гаи бар. Гаи тоскондой айтып атасыңарбы? Эми
Ал гаидагы эптеп бүткөн да. Ошо бечаралар мыйзамды билет дейсиңерби? Гаига кандай болуп кирет билесиңерби? Терезени түшүрүп туруп эле 200 сом урушуң керек беле? Коп чай ичиребиз да биз олорго кийин. Урматтуу Адахан Кимсанбаев дейт, сиздин ошол президенттик ат салышта не дейт? Жеңишке келишиңиz, жеңиш менен келишиңизди каалайбыз. Алла таалам сизге оомат берсин. Кашка терек айылы Абдрахматов дейт, Үндөр Абдрахматов дейт. Абдрахманов ба? Рахмат. Адахан мырза, шайлоо таза өтүшүнө ишенсек болобу, сизге ак жол. Намаз дейт. Атыңыз намазбы же намаз убактысы болуп калды дегениңизби? Шайлоо таза өтүшү, өтпөшү бизден көз каранды, сизден көз каранды. Эгерде сиз таза барып, жүрөгүңүз менен барып, каалаган кишиңизди тандап алсаңыз, бул таза шайлоо болот. Эгер жок, жолдон баратып, бир жака бурулуп кирип чыгып, анан кийин барсаңыз, анда бүттү, тамам. Ал сизден көз каранды. Ушул жерден айттыңыздар эле го, биздин документтерди топтоп атат. Топтоп атса үйүңүзгө келип алып кетип бартабы? Өзүңүз чыгып берип атасыз да колуңуз менен. Бул кол менен берип атасыз, бул кол менен алып атасыз да. Ошондойлорду токтотолу деп атпайбызбы? Сиз таза шайлоо болбосун билесиз. Ошон үчүн элдей бийликке келип, эл үчүн иштебейсизби? Убакыт өтүп жатат дейт. Рахмат. Элдей бийликке келип дегенде кандай бийликке келип? Азыркылардай дейсизби? Болбойт андай. Эми көрдүңүздөрбү, ушул жаман адат болуп калды. 2000 киши топтоп барып алып койсоң болот экен деген жаман адат болуп пайдайт. Ошон үчүн же ырым кылабызбы, же башка кылабызбы? Өкмөттүн үйүн, кыргыздын ак үйүн башкадан куруп, башка жерге тургузушубуз керек. Болбой калды ал жак. Такыр болбой калды. Жаңылаш керек болуп калды. Мүмкүн борборду кошо жаңылаш керекке муктаж болуп калдык биз. Буйурса, Кудай кааласа. Казакстандын астанасында кылыш үчүн Казакстандай бай болуш керек да. Пенсиябызды бере албайбыз деп кулак кагып атат азыр. Январда пенсия албайсыңар деп атат. Кудай кааласа, бардык өзүнүн убагы менен болот. Эң туура айттыңыз. Бакиевдин малынан берки жаткан не дейт? Бакиевдин ким окуп бере алат? Президенттердин ишин көрүп, билип түшүнүп кеч болсо да түшүнүп атабыз. Себеп дегенде алардын баары карыз тилемчилик менен мамлекетти башкарып келүүдө. Рахмат. Биздин атамаларыбыз айтып кеткен, кайырчынын куржуну толбойт деген. Бул бир. Аллах Таала ким колун сунуп кайыр сурап баштаса, биз ага берекенин эшигин жабабыз деген. Туурабы балар? Кыргызстан 30 жылдан бери кайырчынын күнүн көрүп келатат. Эмне үчүн? Себеп татыктуу инсанды көтөрө албагандыктан. Татыктуу инсандарыбыз, кыздарыбыз барбы биздин? Керемет, мыкты жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Бирок алардын чөнтөгү жука. Чөнтөгү жука болгондон кийин биз көтөрбөйбүз. Мына айылга эле барып көрсүңүздөрчү, өзүңүздөр эле. Мен ашык кетпейин, эгер ашык кетсем айтыңыздар. Жөн эле орозо мезгилинде, ооз ачырды болуп аткан иптарлык мезгилде дагы тандап барып калдык ооз ачарга. Бир бейбечара ооз ачырып аткан болсо, мурдубуздун учу менен чүйүрүп, бир керемет киши ооз ачырып аткан болсо, эртерээк барып туруп, пейил кеткен. Туура айтасыз, ошо кол кабыш кыла коюп, суусун ташый коюп, мына ошол нерсе жараткан Аллах айтып атат, албетте жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат. Эл кандай болсо,
коом кандай болсо, жетекчи ошондой болот экен. Демек, жетекчинин мыкты болушу үчүн, жетекчилер ыймандуу болушу үчүн, коом ыймандуу болуш керек экен. Биз Кудай кааласа ошого барсак, ошондой жетекчилерге Кудай кааласа болобуз деген үмүт менен баратабыз. Соңку 3 суроону окуйм, андан кийин бата, Туура болобу? Анча-мынча укпай калган же жооп берилбей калган суроолор болгон болсо, күн деле карасаңыздар, түз эфирден мен эртең Араванда болом. Кудай кааласа, Аллах насип кылса, андан кийин Кара сууда болобуз, андан Араванда болобуз, андан кийин Ошто жолугушуу болот, дагы бир жолугушуу. Карай берсеңиздер, жооп ала бересиздер Кудай кааласа. Биз акимдерге жалынбайбыз, бизге ушунча киши топтоп бер деп. Биз мектептин директорлоруна же мугалимдерге карабайбыз. Ушунча киши барса болсо барам, болбосо барбайм деп. Биздин сөздү күн түн уга берсеңиздер болот. Саламатсыз багай, Садыр Жапаров Инстаграмда өзүнүн баракчасынан Ишенбай Кадырбековду $300,000 пара сураган дегени чынбы дейт. Мен ошол киши ушундай сурап атканында жанында болуп турмун. Эгер жанында болсом айтмакмын, алба деп. Болгондо дагы 2007-жыл дейби, 2005-жыл дейби айланайын. Мен андай сөздөргө түк көңүл да бурбайм, ишенбейм дагы. Мына ушундай. Келечекти. Тек гана мына азыркы турган турпатыбыз кандай болду, эртең кандай болобуз, мына ушул жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Дагы бир суроо, 2 суроо калды. Кимде бар? Ооба, туура айттыңыз. Бул жигит айтып атат, эгерде дейт, баягы коюлуп аткан дооматтардан бири ошо каркыран дейт. Анда сизди ошол чара колдонуш керек эле да, камаш керек эле дейт. Кечээ бирөө кайсыл жерден Садыр Жапаровго кайрылыптыр го. Кайсы жерден экенин билбей калдым, мага балдар айтышты. Ошону качан жок кыласыз деп кайрылыптыр. Ошто кайсы жерде? Жалал Абадта. Мен көрбөй калдым, андай кайрылуулар көп болгон бизде. Аскар Акаевичке дагы Ошто кайрылган. Абсамат Масалиевич менен Адахан Мадумаровду камасаңыз эл тынчыйт деп кайрылышкан, Аксакалдар эсиңиздердеби? Алар кайда, биз кайда? Ошондуктан бирөөнүн камалышын эмес, өзүңдүн багыңдын ачылышына тиле. Бул бир. Экинчиден, ошол Мадумаровго коюлуп аткан жалалардын бүтүндөй баарына Кыргызстандагы азаматтарыбыз жооп бере албаса, Москвадагы азаматтар жооп берип койгон экен, ошолорго рахмат. Биздин Кыргызстанда 70 дейбизби, 90 дейбизби, депутаттардын баары ошонун калп экенин билет, бирок эч ким айтпайт. Калпты, башар бир нерсе болуп кетсе деген да. Биз ошондой коркуп жашайбыз. Мына мисалы, мына нерсени көрсөтүп атабыз да. Мына кагаз деп атам да сиздерге, мына кагаз. Баарыңыздар баш ийип атасыздар, кагаз деп. Бирөө келип эле аркадан бир койгон болсо, кечирип коесуң, кагаздай көрүнүп кетти, бул жыгач, тактай деп атабыз биз. Биз ушундай эл болуп калдык, кечирип койгула. Мен өзүмдүн укугумду өзүм колдоно албайм дагы, калдайган Кыргызстандын жерин кааласам аяка берип, кааласам бияка. Ушул Өзгөн районунда менин эмгегим сиңген. Биз иштегенбиз. Жаштар бригадасын түзүп алып, бригадир болуп иштегенбиз. Канча короо сарайларды курганбыз. Марттан баштап мына ушул Жазы дарыясын, Кара дарыяны бекемдегенге кирет элек. Суу кирсе сел албасын деп. Бирок менин ушул 4 сотык жери бербей койду мага Өзгөн району. Үлүшүмдү бербей койду. Сиз 94-жылы Өзгөн районунда жашабайт элеңиз деп үлүш берген жок мага. Мен туура дедим, мыйзам боюнча мен ала албайм. Кандай дейсиздер? Анан мен ушул өзүм туулуп өскөн жеримден 4 сотык жер ала албайм дагы, калдайып жаткан жайлоону берип берсе, молодец Мадумаров. Кыйын экен,
Азамат экен айланайын. 86-жылы Абсамат Масарич биринчи секретарь болуп келип калды, Кыргызстанга жетекчи болуп. Ошондо райондун, областтын жетекчилеринин баары алмашып атат дейт. Жаңы кишилер келип атат дейт. Анан эки чабан жан баштап жатса радиодон, анда Альпинист деген радиолордон ушундай жаңылыктар кетет эле. Ошол жерден айтып калыптыр. Америка Кошмо Штаттарынын президенти кызматтан чегинди деп. Десе эки чабан отуруп алып айтып атат дейт. Молодец, Мадумаров, Америкага чейин жетиптир депчи. Молодец, Масалиев дейт. Америкага чейин жетиптир дейт. Американын президентин дагы бүгүн кызматтан алыптыр дейт. Биз качан өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн баягы мамлекетибизде болуп аткан иштерге өз алдыбызча акыл жүгүртүп, мына жерде жазган, мына жерде окуган, мына жерде көрсөткөнгө эмес, деди дептир, деди деп айтыптыр, деп атыптыр эмес, мен кандай деп ойлойм деп өзүбүз чечим чыгармайынча, биз эч качан эркин боло албайбыз, туугандар. Ойлонолу, ар бир сөздүн аркасында кандайдыр бир мандем бар деп ойлонолу. Ушул жерден айтып кеттим эле сиздерге. Эгерде каргалар келип баштаса, кар жаайт деп билгиле деп. Эгерде чымчыктар эртең менен багымдатта сайрап баштаса, жаз келиптир деп билгиле деп. Эгерде Мадумаровду каралап жатып калган болсо, жакында шайлоо өтөт экен деп билгиле. Ушул эле, ушунан билип койсоңор болот. Ушул жала жапкандарга дагы Аллах иман берсин, инсап берсин. Ошондуктан жанагы Кадырбеков боюнча айтканыңыздарды мен ушундай деп жооп берем. Көрбөгөндөн кийин биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жалган менен калптын аралыгы канчалык дегенде момунтип койгон. Бул не десе, момундай кылып көрсөткөн. Көз менен кулактын ортосу 4 эле экен. Көзүң менен көргөнүң чындык, бул жак менен укканың жалган деген экен. Мына азыр жанакы Facebook дейсиздер, эмне дейсиздер? Жолборстун, карышкырдын, илбирстин, бүркүттүн сүрөтүн коюшуп алып сайрап аткандардын баары жалган. Алар жок адамдар. Фейк. Кыргызстандын гезити эмес, Германиянын Deutsche Welle деген агентствосы бар. Ошолор жазып атат. Азыркы бийлик дейт, ар бир курорт тез алып аткандарга телефондорду киргизип 200ге чейин аккаунт ачып берген дейт. Окудуңуздар. Окусаңыздар, айтыңыздар ушуну. Окубаган кишилерге жеткириңиздер. Кыргызстанды бүгүн ошол фейктер башкарып атат деп атат. Бул жалган маалымат дегендей. Мына ушул жерден бизден ким депутат болуп чыкты эле? Ошол кызыбыздын атына дагы аябагандай каттуу каралоолор кетип бартат. Орозаев Нарматова деген. Баардык ойлоп атат. Мадумаров башкарып атат, Мадумаров айтып атат. Орозаев Нарматова керек болсо Мадумаровго кеңеш айтып кое ала турган деңгээлге жеткен кыз. Ал бирөөнүн акылына муктаж эмес кыз. Мына караңыздар. Не деген гана сөздөрдү ыркыратып ошол кызыбызга айтырып атат. Бирок экинчи жагынан чексиз ыраазы болушубуз керек. Азамат жигиттер чыгып атат, азамат аялдар да чыгып атат. Ошол кызыбызды коргоп, бер кыркырагандардан. Ал кызга да рахмат, айтып атат. Мен Кудайдан башка эч кимден коркпойм. Мен айтам, айтканымды токтотпойм деп. Мына кайдыгер эмес азаматтар. Кээ бир жерде жолугушуу өткөрүп атсаң, эмне үчүн ушуну айтып койбойсуң десе, акырын элдин арасына кирип кеткен жигиттерди көрүп атам мен. Моомда учурашсаң колуң жетпейт. Жакшы кал деп коштошуп койсоң, билеги айланайын, темирдей болуп чыңыр турат. Бирок жүрөк жок. Жүрөк жок, титрейт, калтырайт. Ошону Александр Васильевич Суворов, адамзаттын тарыхындагы мыкты полководецтердин бири, генерал Лисмус, ошол айткан экен. Слабый телом, сильный духом, солдат во 100 крат сильнее, чем безвольного богатыря деп. Бул деген сөз, эгер духу күчтүү болсо, духу күчтүү, бирок денеси алсыз болгон жоокер, биздин тил менен айтканда, дүңкүйгөн бир көпөскө караганда 1000 эсе күчтүү деп айткан экен. Караңыздар. Мына жерде отурабыз.
Баарыбыз жигит биз деп туруп алабыз дагы бир сөз айткандан коркуп отурабыз. Десе бизди айтып атат дебеңиздер. Негизи коомду айтып атам. Туурабы абалар? Мына ошондой кыздарыбыз бар. Ошондой жигиттерибиз бар. Ошондой жигиттерди, кыздарды коргоп ала турган азаматтарыбыз бар. Биздин үмүтүбүз өчпөйт. Мадумаровка гана асылып аткан жери жок. Бүгүн чындыкты айткан, чыркыраган бардыгына асылып атат. Бүгүн ак менен каранын, адал менен арамдын айбашы болуп атат. Ушундай чоң күрөш жүрүп атат. Кимиси жеңет деп кайдыгер болуп карап турган менин элим отурат. Кимиси жеңет эмес, көмөк бериңиздер, жардам бериңиздер. Актык, тазалык, мыйзамдуулук жеңишине ар бириңиздер көмөкчү болуңуздар. Жараткандан ушуну тилейли. Ар бирибизге жакшылык иштерге, сооп иштерге себепчи болгонду насип эткен болсун. Келгениңиздерге рахмат. Аманчылыкта, жакшылыкта жолугушалы. Мына турганыңыздарды карап, улам-улам моомда кылып атканда бир нерсени эстеп атам. Абдылда Иманкулов эстеп кетип атам. Ал дагы ошондой болуп үшүп калганбы кичине кезинен билбейм. Сахнага чыкканда ушундай кылып эле бутты бутка уруп туруп калат моомдагы. Көрүп калган ушундайга. Мына балдар дагы бутты бутка уруп баштады, демек жыйынды токтотушубуз керек. Рахмат. Дайым күлкүнүн үстүндө, жакшылыктарда, жеңиштерде жолугуп көргөн күндөрдү насип эткен болсун. Бата бериңиздер. Ким берет? Сүйлөп тургандар, кел. Саламатсызбы туугандар. Мен сүйлөйүн дегендер оюм жок эле. Адакам Кемсомаевич сүйлөгөнгө мажбур кылды. Азыр мына бул жерде турган адамдарды көрүп, мен Адакам Кемсомаевичке дем бергим келди. Биз өткөнкү сентябрдагы жолугушууда ушул жерде барбыз. Ушунча эле адам болгон, ушундай эле адам болгон. Булардын бардыгынын жүрөгү таза. Şu kelgендердин бардыгынын жүрөгү таза. Адакам Кемсомаевич. Кечеги Садыр Нурбожоевичти тоскон жанакы стадиондо жолугушууларды Жалал Абадта, Ошто, жакта көргөн жолугушууларды көрдүк. Биримдик мекеним Кыргызстан. Ушулар кандай жолугушуу өтсө, дал ошондой эле жолугушуу өттү. А мына бул жерде ошол Адакам Кемсомаевичти колдоп келгенде өткөндө кандай келген болсо, дагы ошондой келип атат. Бирок адамдардын санына эч кандай немеси жок экен. Бу жерде бардыгы жүрөгү менен келгендер, ушул жерде канчалык келсе, үйүнө барып ошончолук түшүндүрүп атат. Сиз айтып атасыз го. Андай келип колдоонун кереги жок, колдоо жүрөгүңөрдө болсун деп. Ушулар бардыгы жүрөгүнөн келген үчүн кечеги шайлоодо жалгыз башка партиялардын ичинде бүтүн Кыргызстан партиясы жеңип чыкты. Biz hazır daha bir derseni aytıp koyun dedim. Adakam Kemsomаевич. Siz aytıp atasız ben telefon karmabayım, televizör görmeyim dep. Eğer de karmabagan bolsanız anda oşonda dagı bir aytılgan ele biz. Sentябрда шайлоодон четтетип койгондо biz Жалал Абадта жолугушуп кайрылуу жасаганбыз. Президентибизге, Жээнбековго. Ошондо да бир көрдүк эле, суранганбыз. Эгер де интернет көргөндөр болсо, карап көргөн болсоңор, бир арстанды чөөлөр келип талап аткан. Биз ошо чөөгө арстан каршылык көргөзүп атты. Биз ошону мисал келтирип айттык. Сооронбай Шарипович, сиз арстансыз, сизди караңызчы, мынандай чөөлөр талап атышат. Жаныңыздагы жокерлериңиз, байлар, олигархтар баардыгы чалып атат. Сиз ошого жооп бериңиз. Бизди мынау БШКнын чыгарган чечимин жокко чыгарып бериңиздер. Эртең бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого катышсын деп сурандык эле. Бирок ал киши ага анча көңүл бурбады. Биз 5 киши бардык, Бишкекке бардык. Мына бала апама менимче ошондо модератор болуп жүрдү окшойт эле мына бала. 5 киши чыгып 7-синде шайлоого катышсак, туугандар. Шайлоо бүтпөй, сот бүтпөй калды. Сот 9-дан жылдырылды. 9-unda 7-сине канча адам келген болсо, андан көп кайра адам келди. Батпай калды көчөгө. Башка партиялар келди. Бийлик артык кылам деп кайра тыртык кылып алды да. Акырында saat эртең saat 8-де келдик биз. 9-га чейин бүткөн жок сот. Бизди ошол жерде ушул жерден барган эле балдар тосуп, мыймандап, куаттап, коштоп турушту. Эртеси 9-да аябай көбөйдү. Эгембердиева деген соттоду. Биз Эгембердиевадан сурандык, үстүбүздө эле сот угуп турат. Биринчи дәрежеде турдук. Сиз акыйкаттыкты, чындыкты, калыстыкты
terishtiriп бериңиz. Biz sizden kütöbüz. Siz Zuluşup'tay sot bolunuz. Uşu Sadır Nurhojoyevичti, Kamçiyek Taşiyipti, Talant Mamutov'tu kanday aktap bergen bolsoňuz, oşondoy жоопкерчиликти moýnuňyzga alıp, egerde bugün bütün Kırgızstan partiyasında jakşı çeşim çıkara turan bolsoňuz, hakikat çeşim çıkara turan bolsoňuz, anda siz Kırgızstanda ekinçi jolgu taza sot bolup kalasız. Egenberdiýewiňe kayra kaytalap atdyk. Bu özü çeşdibi, kıskası kanday oldu. Saat 9'da hakikat çeşim çağrıldı. Bütün Kırgızstan partiyası şaýlowga katıştı. Kança geçip katıştı, özüňөр gördüňөр. Biz bargan jerlerde oşonda dagı oşo berki biliktin partiyasyny koldagan adamlar kançalyk köp bolup atdy. Bizdikiler az bolup atdy. Biroq ben oýlap atam da az bolsak dagı Adaham Kinsanbayeviçke şunçalyk duh berdi. Şaýlowda şu yerde az bolgonu menen üýünde orup göböýtdi, bardy el, koldop, koştop çıkardı da. Anan jana azırık aytkan sözdü makaldı, Kırgızdı makalın. Talastık deputat özü Mağuşop zorba söyleydi eken, jana Zarılbek Irsaliyev degen. Oşol aytdylar. Jana basma eldin jakşысы niyesi bilbey at bilet, azamattın jakşıсын eli bilbey jat biletdi. Uşu sözgө bayatan beri daha karap durup, Rahman Razakıpты görüp, karasулuk jigit, özgöndük jigitти koldoп atat. Andan keyin mынау Narmat